Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Менин аты жөнүм Суюнова Айкөкүл Абдыкаровна. Силердин экинчи группаңардын кыргыз тили мугалимимин. Алдыдагы бир жылда биз 8 класстын экинчи группасы менен кыргыз тилин үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар сабакты баштаардан мурун окуу куралдарыңарды, дептер, китептериңерди, ручканы камдап алгыла. Демек, бүгүн биз силер менен 7 класста өтүлгөн темаларды бир сыйра кайталап эсибизге салабыз. 7 класста биз кандай темаларды өттүк эле? Балдар, ойлоп көргүлөчү, морфология деген эмне эле? Силер бул сөздү көп жолу уккансыңар. Өзүңөрдүн эне тилиңер орус тилинде деле бул сөз айтылат. Морфология, демек тил илиминин эмнесин окутчу эле. Морфология сөз түркүмдөрү жөнүндө окуу. Башкача айтканда, сөздөрдү түркүмдөргө, түрлөргө, топторго бөлүүнү үйрөтөт экенбизге. Силер өткөн жылында бүтүндөй сөз түркүмдөрүн окуп үйрөндүңөр. Кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар. Муну силер билесиңер. Алар негизинен канчага бөлүнчү эле? 3 чоң топко бөлүнөт. Биринчиси негизги сөз түркүмдөрүнө 6 топ кирет. Зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш жана такточ. Экинчи топ булар кызматчы сөз түркүмдөрү. Аларга байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөр кирет. Үчүнчү топ өзгөчө сөз түркүмдөрү. Буларга экөө кирет: туранды сөздөр жана сырдык сөздөр. Балдар, бул сөз түркүмдөрүн биз күнүмдүк турмушта колдонуп эле жүрөбүз. Мисалы жөнөкөй эле сүйлөмдү алып турган болсок, Алсан менен Азирет кечинде катуу чуркап келишти. Ким деген суроого бул жерде Асан, Азирет жооп берди. Зататоч болду. Эмне кылышты деген суроого Этиш жооп берди, чуркап келишти. Качан деген суроого Такточ жооп берди. Катуу деген сөзгө Сынаточ жооп берди. Бул кандай деген суроого жооп берди. Демек, биздин күндөлүк турмушубузда бул сөздөрдүн баары активдүү колдонулат экен. Сүрөткө карап сөз түркүмдөрүн табабыз, балдар. Демек, сүрөттө ким? Айнура. Зататоч болду. Айнура кандай? Кичинекей. Демек, бул заттын сын сыпатын билдирди. Сын аточ болду. Эмне кылып жатат? Айнура ойноп жатат. Бул заттын кыймыл аракетин билдирди. Же көпөлөк кармап жатат, же чуркап жатат десек да болот. Айнура канча жашта? 6 жашта. Бул заттын санын билдирди. Санын өлчөмүн билдирди. Бул сан аточ болду. Дептериңерге биринчи көнүгүү деп жазгыла. Төмөндөгү сөздөр кайсы суроого жооп берерин жебе аркылуу дал келтиргиле. Бир катарда сөздөр берилген, экинчи катарда аларга берилген суроолор. Мисал үчүн, окуду деген сөзгө биз кандай суроо беребиз? Окуду. Эмне кылды деген суроо берет экенбиз. Эмне кылды? Демек, ушул жебе аркылуу ар бир сөздүн өзүнө тиешелүү болгон суроого карата жебени дал келтирип коесуңар. Тоодогу кайсы суроого жооп берди бул? Баштык. Баштык дегени бул биз көтөрүп жүрчү сумка. Эртең, анара, тегерек, алар, жетинчи. Ошондой эле балдар, силер сүйлөм мүчөлөрү деген теманы да өттүңөр. Анын ичинен сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн өттүңөр. Жана баяндоочу. Силердин эне тилиңерде орус тилинде бул подлежащий, баяндооч, сказуемый болуп айтылат. Ал эми айкындоочу мүчөлөрдү биз силер менен 8 класста өтөбүз. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч, определение, дополнение, обстоятельства. Сүйлөмгө көңүл бурабыз, балдар. Балдар сабакка активдүү катышты. Демек, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болбосо, сүйлөм түзүлбөйт. Сүйлөмдүн анткени алар өзөгүн түзүп турган грамматикалык негизи. Ким? Балдар эмне кылышты? Катышты. Күзүндө мөмө жемиштер бышат. Эмне болот? Бышат. Эмнелер бышат? Мөмө жемиштер. Кийинки көнүгүүнү жазгыла, балдар, дептериңерге. Демек, бул жерде ээлик милдетти аткарып турган сөздөр бир катарда турат. Ал эми
Булардын баяндоочтору экинчи катарда кашада турат. Бул жерде 3 баяндооч берилген. Силер ушул баяндоочтордун бирөөсүн тандап, эге дал келе турганын тиешелүүсүн гана жазышыңар керек. Мисал үчүн, бала аткарылды. Бала аткарылды. Сүйлөм туурабы? Маанилик жактан туура эмесе, себеби бала аткарылбайт, тапшырма аткарылат. Бала жаады. Бала жаады. Демек, бул да маанилик жактан эч кандай туура эмес. Бала жаабайт, жамгыр жаайт. Бала ойгонду. Демек, үчүнчү баяндооч туура экен. Бала ойгонду. Демек, ушул ойгонду деген сөздү баладан кийин жазып койсоңар дагы чекитти коюп, андан ары бул жагына улап жазып кете бергиле балдар. Силер ушул тартипте жазышыңар шарт эмес. Дарактар эмне болду? Күчөдү, бүрдөдү, келди. Демек, буларды өзүңөр толтуруп жазып чыгасыңар. Анда балдар, тапшырма алгыла. Бул 3 суроого жооп жазасыңар. Кайсы суроолорго жооп берет? Баяндооч кандай суроолорго жооп берет? Баш мүчөлөр курамына карай кантип бөлүнөт? Ушул 3 суроого жооп берип, балдар дептериңерге сулуу, таза, тыкан кылып жазып, аны сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу өз өзүңөрдүн мугалимиңерге жөнөткүлө. Биринчи группанын мугалимине окуучулары өзүңөрдүн мугалимиңерге, экинчи группанын окуучулары мага жөнөтсөңөр болот. Сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта тургула.